Рахматуллахи ва баракату. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, ыйык Рамазан айыңыздар куттуу болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Биз Мекенчилик жаштар канаты кайрымдуулук уюму өзүбүздүн кезектеги кайрымдуулугубузга келдик. Бизге бүгүн азыр 4 жаштагы Айымкан карындашыбыздан кабар алган келдик. Айымкан карындашыбыз ушул тагдырдын оор сыноосуна кабылып, 2,5 жашында 3-этаждан кулап түшкөн. Бүгүнкү күндө Айымкан карындашыбыз операция болгон, бирок толук бутуна туруп, жакшы жанданып кетиш үчүн өтө күчтүү реабилитация керек экен. 3 ай реабилитация, күнүнө 28 миңдик акча каражаты керек экен да, 3 айга. Ошон үчүн биз кайрымдуу берешен боорукер инсандардан жардам сурайбыз. Кайдыгер болбоңуздар, ыйык орозо айында ушул фитир садакаңыздарды жардам кылыңыздарды ушул Айымкан карындашыбызга ушул YouTube каналыбызда ушул видеонун түбүндө атасынын номери жана Сбербанк картасын калтырабыз. Колуңуздардан келишинче көптү күрсө көл болот дейт. Кыргыздын башына кыйын иш түшкөндө эч качан кайдыгер караган эмес. Бардык ушул жердеги Москва шаарында жана Москва областында иштеп жаткан биздин белдүү ага эжелерибизден жардам сурайбыз, жалынып жалбарып жардам сурайбыз. Бүгүнкү күндө карындашыбыз өтө аянычтуу акыбалда жатат. Коомдук уюмдар, диаспора өкүлдөрү, элчилик кайдыгер карабастан ушул жардам колун сунуңуздар. Ушул карындашыбыздын ушул ата-энесинин бактысына ушул күлүп жайнап биздин катарыбызда ушундук басып кетишине сиздер кичине болсо да салымыңыздарды кошуңуздар.